Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in at-tahirin at-tayyimin. Amma ba'da, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü sabahımız inşallah şarh, ki olsa inşirah, ananдағы Alam Nashrah деген аттарменен танылған сүре туралы болмақшы. İnşallah elde bunu Alam Nashrah деп қоямыз. Alam Nashrah сүресі деп birinci тамғалар, birinci сөздеріне қарап тұрып, анан негізінен мұны инширах сүресі же болмаса шарх сүресі деп айтамыз. Бұл сүре Духа сүресінен кейін 12-ші сүре болып Меккеде түшкен сүре болып есептелінеді. Ошондуктан бұның маанисин, бұл сүрені түшүнүш үчүн Меккеге барабыз. Жанадағы Меккедегі ахвалға киришибиз шартты. Ал уақытта пайғамбар алейхиссалам жаңыдан не болду? Пайғамбарчылыкка жетти. Өзүнүн ошол пайғамбар экендигин элге баардыгына жеткизди, айтты. Ал жердеги эл ошол Курайш эли. Курайш элине барып, ошол жерде аларга, ал жерде туугандары бар, тайкелери бар, байкелери бар, жанадагы жоро жолдоштору бар, канча деген адамдар бар, тааныйт аларды. Аларга баардыгына ошол өзүнүн пайгамбар экендигин, Аллах Тааладан тарабынан элчи экендигин жеткизгенден кийин, алардын болгон мамилесин көрүп, алардын ошол Кудай Таалага иман келтирбегендигин көрүп туруп, ошондо эмне жүрөгү мындай сыгылып, кандайдыр бир өзүнө бир баягындай оорчулук, жүк мойнунда бир жүк бар экендигин сезип, ушундай бир капаланып турган акыбалы да. Бул тууралуу мисалы Аллах Таала мисалы мындай деген аяттар бар, ушул акыбалды сүрөттөгөнчү. Мисалы Иннака бахиун нафсака дейт. Сен дейт өзүңдү дейт, өзүңдү. Ушундай баягында кээ-бирде биз айтып коебуз го, эмне өзүңдү өлөйүн деп калып турсуң го депчи. Өлтүргөнгө чейин алып барасың бир киши, бир ишти аткарайын десең, бирөөгө жеткизейин десең, ал кабыл кылбайт да. Сен менен сөзү дал келбейт, ою пикири дал келбейт. Анан ага ошол бир нерсени жеткизейин деп өзүңдүн күчүңдөн артыгыраак бир мамиле кылып, бир күч жумшаган кезде бизде айтып коебуз, эмне мынчалык эле кыйналып атасың, жөн эле койбойсуңбу депчи. Ошол сыяктуу Аллах Таала дагы айтып атат, сен өзүңдү мынчалык баягы буларды иман келтирсин деп, булар иман келтирбей атат да. Булар иман келтирсин деп сен өзүңдү мынчалык өлүмгө чейин алып барба. Неге алып барасың деген мааниде Аллах Таала пайгамбар алейхиссаламга не кылып атат? Кайрылып жатат. Жана дагы мисалы башка аяттарда ошол эле мааниде فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِعٌ بِهِ صَدْرُكَ. Мисалы Худ сүрөсүнүн 12-нчи аятында мындай деген сүрөттө атат да пайгамбар алейхиссаламдын акыбалын. Сен дейт, кудум эле баягы Кудай Таала тараптан сага келген вахий, аяндардын кээ бирин ушулардын айынан тыштап койгонго даяр болуп калдың дейт да. Мындай Кудай Тааланын буйругу мындай деп турган болсо, булар болсо ушунчалык Кудай Тааладан безер болгондуктан, жөө качкандыктан, Кудай Таалага баш ийбегендигинен келип туруп, сен ушуга чейин жакындап калдың дейт да. Кудайдын өкүмүн аткарбай койгонго дейт да. Көрдүңүзбү? Жана дагы сенин жүрөгүң ушунчалык сыгылып кетип атат дейт, сыгылып атат дейт. Ушунчалык сыгылып аткан пайгамбар алейхиссаламдын не дейт? Акыбалын сүрөттөп берип атат да бизгечи. Анан дагы башка аятта, мисалы Фатирде, «Фала тазхаб нафсука алейхим хасаратин». Сен өзүң жөн эле, эч кандай бир пайдасы жок эле булар үчүн өзүңдү эмне кылып жибербе дейт, жок кылып бербе деп атат да. Мындай бекеринен кетирип жибербе өзүң нафсыңды деп атат. Андыктан жана дагы мисалы Хаджр сүрөсүндө «Вала тахзан алейхим», алардын акыбалын ойлоп, алар тууралуу ошол иман келтирбей, сен сөзүңдү укпай койгон себебинен аларга өтө эле капалана бербе деп атат да. Ошол акыбал сүрөттөрдүн баарын алып келе турган болсок, пайгамбар алейхиссалам ошол жердеги элге, ошол Курайш элине болгон күйүүтү
ушунчалык оор болуп алар ушул ыйманды Кудайга болгон ыйманды кабыл кылышса, ислам динин кабыл кылышса, Куранды кабыл кылсын деген бир үмүт менен аларга аракет кылып, даават кылып жеткизип аткандагы мойнундагы жүк өтө оор экендигин, анан ошол жүктү көтөрө албай жаткан ошого чейин баягындай мисалы кыйынчылыкка жетип калды. Ошондой бир деңгээлге жеткенде не кылды дейт? Бул жерде Аллах Таалам бул сүрөнү түшүрүп атат да. Аббас жанадагы Ибн Масудтан бир риваят келет, ушул сүрөттү сүрөттөп берет да. Пайгамбар бул марфу хадистерден Пайгамбар алейхиссалам дейт, бир күнү чыкты дейт, баягы үйүнөн чыгып алып келатат, басып. Анан жанында дагы бир-эки адам сахабалар бар. Ва хуа якул дейт, жана ошол басып баратып күлүп, анан кийин мындай деген сөздү сүйлөдү дейт. Ла яглиба усрун юсрайни. Bir oorчулук, эки жакшылыкка эч качан үстөмдүк келбейт дейт. Аларды жеңип албайт дейт. Мындай бул айтып, бул аяттан, бул хадистен максаты эмне? Бул ушу сүрөнү түшкөндөн кийин Пайгамбар алейхиссалам баягы жүгү жеңилдеп, Аллах Таалам ошол жүктү көтөрө ала тургандай деңгээлде Аллах Таалам анын деңгээлин көтөрүп коюп атат да. Анан ошондо эмне деп атат? Бир жамандык эки жакшылыктын үстүнө эч качан үстөмдүк кыла албайт. Бир адам башына мисалы бир кандайдыр бир ар бир эле адамдын башында бир кыйынчылыктар болот. Ошол бир кыйынчылык Аллах Таала бере турган, ал кишиге бере турган жакшылыктан экөөнү берет, ага эч качан үстөмдүк келбейт деген сөз да. Андыктан ана ошол сүрөдө алам нашрах лака садрак деп Аллах Таалам ошол Пайгамбар алейхиссаламга өзү кайрылып жатат да. Бул сүрө ошондо Аллах Таала менен пайгамбардын ортосунда болгон сөз сүйлөө, баягы Аллах Таала бул жерден пайгамбардын өзүнө кайрылып сүйлөп атат. Пайгамбарга тиешелүү сөз да бул. Пайгамбарга айтып атат, ошончалык сен кыйналып, баягы үммөткө, ошол жердеги арабтарга, Курайш элине ушунчалык күйүт менен боор жеткизип аткан кезде, алардын оорчулугун көтөрө албай калган кезде, алам нашрах лака садрак. Сенин үстүңдөгү жүгүңдү жанадагы төш, баягы содрак дегенде баягындай ошол милдетти көтөрө ала тургандай деңгээлде Аллах Таалам анын деңгээлин көтөрүп коюп атат да. Ошону көтөрө ала тургандай болупчу. Бул аятта башка аяттарда айтпадык беле? Мисалы ошол сенин вадаикун бихи содрука депчи. Худ сүрөсүнүн 12-аятында ошол нерсени сенин баягы төшүң көтөрө албай атат, сыгылып атат дегенде, бул жерде эмне деп атат? Биз сенин төшүңдү мындай кенен кылып койбодукпу деп атат да Аллах Таалам. Деп ошентип сенин мүмкүнчүлүгүңдү эмне кылдык дейт? Кенен кылып койдук. Эми бул нерсени биздин жашообузга дагы өтө бир ибрат ала турган аяттар да булчу. Мисалы аз баарыбыз деле жаңыдан ыйман келтирип, мисалы эми жаңыдан дегеним кандай, баягындай динге баш уруп, келип месчитке барып калып, анан да канча деген окуялар ар бирибиздин башыбыздан өтүп атат. Анан кийин ошол эле берден молдолордон жакшы бир сөздөрдү угуп алып, бейиш тозок жөнүндө угуп, адамдын жакшылыгы, жамандыгы, ошонун баарын уккандан кийин үйгө барып, туугандарга же болбосо досторго, жолдошторго айткан кезде, алардын дагы ошол баягы Пайгамбар алейхиссалам эли кабыл кылбай койгон сыяктуу, бизде дагы ошондой нерселер болуп калат да, туугандардын арасында. Анан ошол кезде алар менен сүйлөшүп жатканда, ошондой жүрөгүңдө бир жылуу, жакшы бир сезимдер бар, ошолорду жеткизейин десең, алардын кабыл кылбай койгон нерсеси бар да. Мого жооп берип коесуздарбы? Телефону калып кетиптир. Жооп берип айтып коюңуздарчы, телефону бул жерде деп. Жантендер чалып атат. Көрүңүздөр, ошондой моментте эмне бизге дагы ошондой нерсе келет да. Анан ошондой биздин баягы мойнубуздагы жүктү көтөрө албай калып, кээ бир учурларда алар менен урушуп кетебиз, жана дагы башка бир сөздөрдү сүйлөп коебуз. Алар мисалы кээ бирде айтат, кечөөн эле ыйман келтирип алып, кечөөн эле намаз окуп калып эле келип алып, мага мындай дейсиңби депчи. Барып бир университетти бүтүп келчи депчи. Баягындай бир диплом көтөрүп келсең, анан сүйлөсөң депчи. Эки сөздү үйрөнүп алып эле анан келип алып эле мага сүйлөй бербей деген сөздөрдү айтат да. Аларга мисалы ошол туугандарыңа мисалы 4 диплом алып барсаң деле укпайт да.
төрт дипломуң бар, мисалы, дин тууралуу, молдосуң, мындай направление, түгүндөй направление деп молдосуң. Анан кийин келип туруп ага мындай деп жакшылап түшүндүрүп берейин десең да укпайт да. Баягы эле кичинекей баласың, баягы эле сөзүңдү уккусу келбейт. Ошол моментте бул жерде дагычы Аллах таалам ошондой пайгамбар алейхиссалам сыгылып турган кезде анын ошол жүрөгүн, төшүн баягы кеңейтип, баягындай мүшкүлдөргө эмне туруштук бере ала тургандай кылып койду. Жакшы көргөн адамдарың эч кандай канча деген сөз сүйлөбөсүн, кээ бирөө айтты да жинди болуп кетти, сыйкырчы болуп кетти, дагы эмне деген сөздөрдүн баарын айтышты да. Анан кийин пайгамбар алейхиссалам алардын сөздөрүнө эмне көтөрүмдүү боло баштады. Ушул сөздү уккандан кийин пайгамбар да айтып атпайбы, сахабалар биз ошентип күлүп, сүйүнүп ушинтип айтканын уктук депчи. Эки жакшылыкты бир жамандык эч качан жеңе албайт депчи. Бул ушул сүрөгө неме болуп атат да, ишара болуп атат. Ва вадана анка визрак. Жана дагы биз дейт, ошол сенин үстүңдөгү жүгүңдү алып койдук. Жүктү алып койдук. Дегенде эч кандай баягындай сен бул жерде түз маанисин алсак күнөө деген мааниде да алабыз, мисалы күнөө сенин күнөөңдү кечип койдук деген мааниде. Бирок бул биздин акыйдабызга туура келбейт. Пайгамбар алейхиссалам жана дагы башка пайгамбарлар дагы эч кандай күнөө кылышпайт. Күнөө дей турган болсок, же болбосо ката дей турган болсок, ал бүгүнкү жөнөкөй биз адам баласынын жашоосундагы кылган иштер тууралуу сөз болот да. Жана дагы мисалы Куранда Аллах таалам сенин келерки күнөөлөрүңдү дагы, өткөн күнөөлөрүңдүн дагы баардыгын кечип койдук деген аяттар бар да. Курандын адеби боюнча бир нерсе бар да, эгерде Куранда эки тескери бири-бирине карама-каршы сөздөр келе турган болсо, анда ал жерде ошол умум баягында жалпы деген маани берилет да. Жалпы же болбосо толук деген маани берилет. Мисалы күн чыгыштан күн батышка чейин дей турган болсо, бул дегени бул толугу менен жер жүзүнүн баардыгын айтып атат да. Күн батыш менен күн чыгыш жөнүн максат кылынган жер жок, балким толук жер болуп атат. А бул жерде пайгамбар да айтып атпайбы, сенин өтүп кеткен күнөөлөрүңдү дагы жана келерки күнөөлөрүң дегени сен күнөөң жок деген маани чыгат да. Бизде да кыргыз тилинде да бар да, мисалы жаман жакшы го депчи. Ушинтип коебуз да кыргыз тилиндечи. Жаман жакшы дегенде, мисалы иттей жакшы деп да сөз сүйлөйбүз да. А бул эч ким мындай адам баласы, кыргыздар, буну жаман анан кийин жакшы деп түшүнбөйт да. Жаман жакшы деген өтө сонун деген мааниде келет да. Иттей жакшы десе бул аябай сонун деген мааниде чыгат да. Сонун деген маани чыгат да. Ошол сыяктуу өткөн жана келерки күнөөлөрүң деген сөзү сенде эч кандай күнөө болбойт дегени да. Биз сенде ошо күнөө кылуудан сени аруу кылып койдук, баягындай сактап койдук дегени бул. Макулбу? Андыктан могул жерде вавадана анка визрак дегени бул сенин үстүңдөгү жүк турган жүк, ошол жүктү биз алып койдук деген мааниде. Андыктан биз бул жерде баягы пайгамбар алейхиссалам ушунчалык эмнеге бул күнөө деген маани дагы келип атат? Себеп дегенде, мисалы бул кишиге жеткизбей калсам, мисалы ошол Меккеде кандайдыр адамдар тааныйт да, өзүнүн класстын баягы кандай десем, бүгүнкү күндө классташтарыбыз немелер, ошол сыяктуу тигинин жаш кезинде ойноп жүргөн, чогуу ойноп жүргөн жигиттер бар, тааныган адамдар бар. Ошолорго жеткизбей калсам кандай болуп калат деген бир ойлор да. Буну мен айтпай калсам, бул тозокко кирип кетип калса кандай болуп калат деген ойлорду айтып атат да. Ошондой нерсеңди сен үстүңдөн алып койдук дегени. Сен анчалык неме кыла бербе. Сенин максатың эмне? Жеткизип коюш, айтып коюш, болду. Аллах Таала ага хидаят берет, же болбосо бербейт. Хидаятты кимге берет? Хидаятты ким кааласа, ким хидаятты кааласа, ошого хидаятты берет иншалла. Мындайча айтканда, ошого жүз буруп, туура айтып атасың деп акылына сыйып, туура жакшы сөздөрдү айтып атасың деп, ал бурулса эле Аллах Таала ал кишиге хидаят берип туруп түз жолго багыттап коет да. Анан деп эле баягы колун шилтеп койгон болсо, анда баягы мындайча айтканда жакшы сөздү айтабыз, бирок аны жеткизиш
биздин милдетибиз. Ал эми кабыл кылабы, кылбайбы, ал анын өзүнүн иши. Ошол сыяктуу кыйынчылыктар, ойлор, баягындай кылган адамдын, жөнөкөй адамдын кылган иштерин баардыгын Аллах Таалам не кылып коет, сенин мойнуңдан күнөөсүн, ошондой нерсенин алып койдук. Мындай сага жоопкерчилик жок дегени да. Аллади анқада захрак. Ал баягы ошол жүк сенин ол немеңди баягы төш баягы эле желкеңди эмне кылды дейт, оор кылып койгон. Желкеңе түшүп оорчулук туудуруп койгон. Ушундай баягы көтөрө албай кала турган деңгээлге чейин сен жетип калдың эле, сага үстөмдүк кылып отурду эле, биз аны алып койдук деп атат. Ва рафа'на лака зикрак. Жана дагы сенин атыңды сени эстеген кезде сенин ошо атыңды көтөрүп койдук дейт. Мул дегени мындай да, муну канча деген мааниде түшүнсөк болот. Мисалы, пайгамбар алейхиссаламдын аты аталмайынча эч бир хутба башталынбайт да. Мисалы, биринчи Алхамдулиллахи Раббил Аламин дейбиз, ар бир эле хутбага баягы имамдар чыккан кезде, сүйлөгөн кезде Аллах Таалага хамд айтабыз, анан кийин пайгамбар алейхиссаламга сөзсүз эмне бир салават айтып, анан кийин баштайбыз да. Жана дагы кандай эле жерде болбосун, пайгамбар алейхиссаламга эмне ошол Аллах Тааланын аты аталгандан кийин пайгамбар алейхиссаламдын аты аталып атат да. Ошентип сенин атыңды көтөрүп койдук дейт. Көтөрүп койдук биз. Мисалы даже ошол биздин күбө келтирген кезде дагы ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп койдук да. Жана дагы ушул сыяктуу канча деген жерлерде Аллах Тааланын элчисинин аты деп Аллах Таала менен чогуу болуп атат да. Ошентип биз сенин атыңды ушинтип көтөрүп койдук деп атат. Көрдүңүзөрбү? Жана дагы мисалы бул дегени иман дагы толук болбойт. Биз пайгамбар алейхиссаламдын өзүнө иман келтирмейинче да. Аллах Тааланын жалгыздыгына иман келтирдик. Айттык, сен жаратуучусуң, Аллах сага иман келтирдик дедик. Эми сенин элчиң бар, сенин Мухаммад деген элчиң бар, ошонун сенин элчиң экендигине, сенин кулуң экендигине биз көлүк беребиз демейинче биздин иманыбыз толук болбой турган болуп калды да. Көрдүңүзөрбү? Аллах Таалам пайгамбар алейхиссаламдын деңгээлин көтөрүп атат да. Жана дагы бул жерде мисалы Муса алейхиссалам же болбосо Иса алейхиссалам болуп пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан тышкаркы бардык пайгамбарларды Аллах Таалам аларга кайрылган кезде аты менен кайрылат эле да. Атын айтыпчы. Я Муса депчи мисалы, түз атын айтып туруп, пайгамбар алейхиссаламга кайрылган кезде Расулуллахи деп, караңызчы, Алланын элчиси деген сөздү, Алла деген сөзгө Расулду не эргештирип туруп, анан кийин Алланын элчиси деп кайрылып атат да. Эй, Алланын элчиси деп кайрылып атат да, көрдүңүзөрбү? Ошентип бир да жерде мисалы я Мухаммад деген жер жок да. Эй Мухаммад деп кайрылган жер жок. Аллах Таала эч качан Куранда өзүнүн пайгамбары пендеси Мухаммад алейхиссаламга эй Мухаммад деп кайрылган эмес Куранда. Аны дайыма өзүнүн атына кошуп Аллах Расулуллахи, Набиюллахи деп кайрылып келет да. Кайсы жерде болбосун. Мисалы ошолордун арасында Мухаммадун Расулуллахи деп караңызчы. Мухаммад ал жөнөкөй адам эмес, Алланын элчиси депчи. Алланын өзүнү кошуп туруп айтып атат. Же болбосо я айюхар расулу баллиг маунзила илейка. Сага түшкөн нерсени Алланын элчиси жеткизгиниң депчи. Жана дагы ушул сыяктуу аяттар өтө көп. Ал эми пайгамбарларды айта турган болсок, башкаларды мисалы вазкур Исмаила, караңызчы, Исмаилди эскер деп карап айтылып атат. Исмаилди деп. Же болбосо Юнуса ва Лута деп келип атат. Караңызчы, ар бир пайгамбар булар деле. Бирок аттар айтылып атат да. Пайгамбар алейхиссаламга өзгөчө бир мамиле кылынып жатат да. Анын атын, пайгамбардын атын, Расулуллах сыпаттарыны жана башка нерселерин баардыгын Аллахка не өзүнүн лафз, Аллах лафзына эмне кылып атат, эргештирип коюп атат. Андыктан бул пайгамбар алейхиссаламдын деңгээлинин өтө өйдө экендигин, айырмаланып турат экендигин биз сезишибиз керек да. Бул жерде бул пайгамбар алейхиссаламдын жайы башка экен. Бул пайгамбарлардан артыгыраак башка бир жайы бар.
Анан кийин баягы пайгамбар алейхисалам айтты го, жылмайып, күлүп, баягы бир жамандык эки жакшылыкты эч качан жеңе албайт. Мисалы, фа инна ма'ал усри юсра, эки жолу келип атат да, инна ма'ал усри юсра деп туруп, 5-6 аяттарда албетте бир кыйынчылыктын артынан эле, эмне дейт? Жакшылык бар, жеңилчилик бар, утуш бар дегени. Буну эки жолу айтып атат да, эки жолу айтып атат. Баягы пайгамбар айтып атпайбы? Бир жамандык экөөнү жеңе албайт деген кандай десе, бул эки аятка ишара болуп атат да. Биринчи аятта бир жолу айтты, баягы кыйынчылыктын артынан эле жакшылык келет. Анан экинчи аятта келип атат, кайрылы ошол эле кыйынчылык артынан дагы бир жакшылык келет деп атат да. Буну кандай түшүнөбүз десе, бул араб тилинин грамматикасы бар да. Бул жерде могул белгилүү, анан белгисиз сөздөр болуп атат да. Могул жерде усур деген сөз, кыйынчылык деген алиф лам менен кошо келип атат. Бул дегени белгилүү. Эгерде араб тилинде эки жолу бир эле сөз ошо алиф лам менен кошо айтылып турган болсо, бир эле сөз болот да. Бир эле нерсе жөнүндө айтылып аткан болот. Бир эле нерсе жөнүндө эки жолу айткан болот да. Андыктан могул жерде усур деген сөз, баягы кыйынчылык деген сөз алиф лам менен келди дагы эки аятта тең бир маанини берип атат, бир нерсени берип. Жанакы эле кыйынчылык, бир кыйынчылык. Адамдын башына түшкөн бир кыйынчылык болот. Ошол кыйынчылыктын артынан эки жакшылык болот дегени. Ал эми юсур болсо, баягындай белгисиз болуп атат да, алиф ламы жок болуп атат. Алиф ламы жок боло турган болсо, эки жолу кайталана турган болсо, анда эки башка маани берет да. Эки башка болуп калат. Биринчиси, анан экинчиси болуп. Мисалы, баягы биз орозо тутканда айтып атпайбы, пайгамбар алейхисалам, орозо туткан адам эки жолу сүйүнөт депчи. Биринчиси баягы ооз ачкан кезде сүйүнөт, экинчиси Аллах Таала менен жолукканда сүйүнөт депчи. А болбосо баягы эртеден кечке чейин баягындай күткөн бир аз кыйынчылыгы бар. Тамак жебей, суу ичпей, башкандай нерселердин баарын өзүн тыйып атат. Анан кийин ооз ачкан кезде күн батып, шам намазынан кийин келип алып туруп, өтө бир сүйүнүч менен тамагын жеп атат. Бул биринчи сүйүнчү болдубу? Экинчи сүйүнчү кайра эле ошол эле кыйынчылыктын артынан дагы бир сүйүнүчү бар. Ал не? Акыретте иншалла ал Кудай Таала менен жолугусу болуп атат. Ошол сыяктуу ар бир нерсе, ар бир кыйынчылык кандайдыр период деле алсак болот. Мисалы, башына түшкөн нерседен эки жакшылык артына турат дегени да. Эки жакшылык артынан келет иншалла. Ал эки жакшылыктын артынан бул жамандык эч качан үстөмдүк кыла албайт дейт. Мындайча айтканда жоголуп эле кетет деген сөз да. Андыктан биз дагы өзүбүздүн жашообузда бул нерсени колдонушубуз керек да. Бир кандайдыр бир учурлар келип калат, кыйынчылык болот. Ошол кыйынчылык учурларда ошол кыйынчылыктын артынан бир жакшылык бар экендигин үмүт кылышыбыз зарыл, ишенишибиз зарыл. Жана ошого түз Кудай Тааладан үмүтүбүздү үзбөстөн ыйман менен баягы салих амалдарды аткарып, баягындай үмүттү үзүп кетип, баягындай кол шилтеп алып кетип калбастан аягына чейин баруу зарыл да. Андан кийин дагы бир жакшылык бар экен дегенди билишибиз керек. Бул дүйнөдө да, акыретте да боло турган бир жакшылык болот да, иншалла. Мисалы дагы мындай деген неме бар го. Мисалы, бир адам жаңы ыйман келтирди да, капыр киши да, орус мисалы. Азыр мисалы мундиалда тетиги Катарда болгон футбол оюну болду го, Олимпиада болду. Ошол жерде көрүп отурсак, баягы канча деген капырлар келип алып азанды угуп, же болбосо мечиттерди көрүп алып, мусулмандардын жашоосун көрүп алып, алардын мамилесин көрүп алып туруп, алар келип алып шахадат айтып атат да. Күбөлүк берип атышат. Ал ашхаду ла илаха иллаллах депчи. Ошол нерсени ойлосоңуз, мисалы 40-ка чыгып калган аял эркектер, 50-ге 60-ка чыгып калгандар келип атат, жашы келип атат. Бул ошол калиманы айтышлыгы менен, шахадат калимесин айтышлыгы менен буга чейинки жашоосунун баардыгы усур болгон болсо, капырлык деп айтайлык, капырлык дей турган болсок, бул бир жашоо. Эми калиманы айттыбы, ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп, бул биринчи жакшылыгы болду да. Биринчи жакшылык болду. Бул кандай жакшылык десе, ошол болгон буга чейинки 40 жылдык жашоосунун баардыгы соопка айланып калып атат.
Караңызчы, күнөөлөрүн баары кечирилип, ошол бир келименин артынан күнөөлөрүн баардыгы кечип туруп, анан алардын баардыгы кайрадан сооп деп жазылып туруп, андан кийин ар бир кылган ишине Аллах таалам сооп берип атат. Караңызчы. Бул дагы эки жакшылык болуп эсептелип атат да, көрдүңүзбү? Андыктан адам баласынын ар бир эле адамдын баягы имандуу мусулман, имандуу Кудай Таалага иман келтирген адамдын башында эмне болот дейт? Бир кыйынчылык келген болсо, анын артында эки жакшылык бар. Түрү менен ар кандай болушулугу мүмкүн да. Жана дагы мисалы ошол кыйынчылыктарды дагы алымдар айтат. Бул сүрөнүн берекетинен мисалы үйлөнө албай жүргөн жигиттер бар да. Жашы өтүп эле мисалы 30га жакындап калышты, бирок дагы деле кыз жок, кыз таппай жүрүшөт да. Анан кийин ошондой адамдар дейт, бул алымдардын айткан жазган жерлеринде ошондой үйлөнө албай алган жигиттер да ушул сүрөнү окусун дейт да. Үмүттү үзбөй, иншалла Аллах Таалага иманды келтирип, бекем Аллах Тааладан сурап, өзүмө ылайыктуу, жакшы, имандуу кыз берсин деп, баягындай дуа кылып, ушул сүрөнүн артынан бунда өзүнүн тартиби болот экен. 314 жолу кечки маал ушул куптандан кийин отуруп алып окуш керек экен. Бир отурушлукта калтырбастан, үзбөстөн. Ошонтип окуй турган болсо, жана анын ошол проблема кандай эле проблемасы болбосо, ошонун колун үзүп туруп, баягындай сунуп туруп, биринчи айтар сүрөсү, айта турган сөзү «Вама уриду илля вajhallohi». Мен Алланын ыраазылыгынан башка эч нерсени үмүт кылбаймын деш керек. Иншалла ошонтип айтышыбыз зарыл. Баягындай башка бир нерселер үчүн эмес, баягындай, балким ошону айтып туруп, «Я Алла, сенин ыраазылыгың калай керек мага» депчи. Ошонтип чындыкта иманды билдиргенден кийин, анан кийин барып туруп, өзүнүн мүшкүлүн айтып, мисалы, мүшкүл эми үйлөнө албай жүрөт да. Үйлөнө албай жүргөн болсо, ошол баягы өзүнүн мүшкүлүн айтып туруп, жеме кыла турган болсо, иншалла Аллах Таалам ошол кыйынчылыгынын артынан эки жакшылык берет. Ошол сурап аткан маселесинде эки жакшылык берет дегени да. Түшүнүктүү болду, иншалла. Кийинки аятыбыз «Фаида фарогта фансоб» дейт. Эми бул дагы пайгамбар алейхиссаламга айтып атат, пайгамбар алейхиссалам, сен өзүңдүн ибадат кылган иштериңден бошогондо, бошооруң менен фансоб баягы аракет кыл деп атат дагы элечи. Бул деген кандай десе, муну алымдар өтө көп, мындай өтө кенен айтышкан экен. Мисалы, намаз дейт. Намазыңды окуп бүттүңбү? Сразу туруп кетип калбай, не кылыйт? Дуа кылып суран дейт. Караңызчы. Фаида фарагта анис салат, баягы минас салати же болбосо. Баягы сен өзүңдүн намаз окуп атканыңдан бүтүрдүңбү? Ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла дедиңби? Туруп алып эле кетип калбай, фансап, аракет кылып Аллах Тааладан дагы сура. Милдетиңди аткардыңбы? Эми сообун ал. Немеңди ал, ажырыңды ал деген. Ошентип мисалы кылган иштериңден кийин Аллах Таалага кайрылып, дагы деле кайрылып, же болбосо мисалы фарз намазың окуп бүттүңбү? Сүннөтүн оку. Фарз Аллах Таала буйруган нерсени аткардың туура, эми анын артынан дагы сүннөтүн оку. Андан кийин нафил намаз окуп кой деген сөз да кабыл кылсак болот да, мунучу. Мындайча айтканда, милдетиң толук аткарып бүткөндөн кийин болду, эми бүтүп калды деп эле кетип калбай, дагы бир нерсени кошуп кой дегени да. Мисалы, биздин эми проблемабыз ушул эле да, Кудай Таалага үнүбүздү жеткизебиз деген эле сөз да. Ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө бир туюлган бир немеси бар да, баягы ою бар, каалоосу бар, дагы бир нерсеси бар. Аллах Тааланын талап кылган милдеттери бар. Бизге милдет кылып жүктөп койгон фарздар бар. Ошону аткармайынча, аларга биз моюн сунмайынча, Аллах Таалам деле ал жанакы бере турган нерсесин бербейт экен да. Көрдүңүзбү? Баягы эки жакшылык келет деген сөздүн артынан эле айтып атат, ибадатыңды кылдыңбы? Менен сураңгың деп атат да. Эми биз болсо ошол ишибизди бүтүрүп алып эле, кудум эле кереги жок болгон сыяктуу эле туруп алып кетип калган болсок, ошондой мамиле кылынат да бизге дагычы. Биз кандай мамиле кылсак ошондой. Алла, мен милдетимди аткардым, болду деп алып эле кетип кала турган болсоң, болуптур деген эле мамиле болот да.
Сен ар бир намазыңа мен мынакей бешти даярдап койдум. Паланча сооп деп ар кандай соопторду даярдап койдум. Болду дейт да. Көрдүңүзбү? Андан дагы бул жерде эшик ачылып турат. Аллах Таала менен байланыш болгон эшик ачылып турат. Мисалы, ар бир парыз намаздан кийин биздин бир дуабызды Аллахым кабыл кылат. Ар бир орозодон кийин ооз ачып атканда биздин дуабызды кабыл кылат. 12 саат мисалы орозо кармадык дагы келип алып эч кандай дуа кылбай эле алып туруп оозуңду ачып жеп атасың да. Ошол жердеги фансоп деген сураңгының деген нерсени эмне биз көз жумуп кетип калып атабыз да. Кудум эле мага кереги жок, мага баардыгы устраивает деп эле, баардык нерсеге мен ыраазымын деп эле неметип кетип атат. Албетте бул деле жакшы. Бул деле жакшы, канаат кылышлык. Бул канаат кылышлыктын белгиси. Мен ушул нерсеге ыраазымын деген акыбалына ыраазы. Бай болобу, кедей болобу, ооруп атабы, не болобу, мен ушул турган акыбалыма ыраазымын деген белгиси булчу. Бирок эгерде суранам дей турган болсоң дагы эшик ачык да. Эшик ачык. Андыктан ошондой ибадаттардан кийин бошошуң менен эле деп пайгамбардын өзүнө буйрук берип атат. Караңызчы. Сен ошо ибадатыңды бүтүрүш менен эле дагы эмне бир аракет кыл. Аракет кыл. Суран. Дагы бир нерсе сура. Бир нерсе керек. Мүмкүн сага өзүңө кереги жок болсо, бир тууганыңа керектир бир нерсе. Дагы бирөөгө бир башка бир проблема болуп аткандыр. Ошолорду сураңгының дегени. Ва иля роббика фаргаб. Ана ошол аракетиңде дагы Кудай Таалага дайыма рагбат кылып жүр дейт. Кызыктар бол дейт. Кудай Таалага дайыма ошол өзүң үзүлүп калбай, Кудай Таала менен байланышты дайыма түзүп, бекем кылып, артына бая кылган ибадаттарыбыздын артынан эмне Кудай Таалага болгон үмүтүбүздү улантып атат. Жана дагы ошол эле сөздөрдүн арасында дүйнөви иштериң бүткөндөн кийин деген мааниде кылсак болот экен да. Караңызчы. Эгерде дейт, фаида фарагта мин дуньяка, сен өзүңдүн дүйнө иштериң бүткөндөн кийин дейт, фансаб ли ахиратика, өзүңдүн акыретиңе аракет кыл. Дүйнөң бүттүбү? Алхамдулилла. Акыретиңе дагы убакыт бөл. Убакыт бөлүп туруп, ага аракетиңди кыл деген мааниде кылсак болот дейт. Ошол сыяктуу эле мисалы мурун ошол газват согуштарга чыгып неме кылганда дагы мисалы кээ бир учурларда болот, адамдар кызыгып кетет дагы баягы согуш маселесинде, мисалы бир жака бир согуш болгон болсо ошол жака барып туруп, анан кийин ал жакта согуш бүткөндөн кийин кайра келгенден кийин ошол согуштун жашоосунан жөнөкөй жашоосуга эмне кызыгуусу азая түшөт да. Мисалы келгенден кийин баягындай кызыгуулуу баягы согушта болгон нерсеси кое бербейт да мунучу. Баягы жерден урушкусу келе берет, же болбосо психологический кандайдыр бир оорулар болот, баягындай жана дагы башка нерсе болот. Ошондой мисалы ошентип Кудай Тааланын жолуна чыгып келдиң. Эми дүйнөңдү унутпа, бул жактан эми өзүңдүн мындайча айтканда жөнөкөй адам сыяктуу аракетиңди кыл дегени да. Акылбы? Буяктан өзүңчө эле баягы келип алып туруп, буяктан үзүлө албай атат да. Буяктан ролун үйүнө келип алып эле ойной берет да. Түшүнүктүү болдубу? Ошондой үзүл дегени. Жана дагы ушул эле сөздү мисалы биз жихад деген сөз кандай? Ал деген өзү адам баласы бул дүйнөдө аракет кылуусу да, согуш эмес. Жөн эле аракет кылуу, Кудай Тааланын жолунда аракет кылуу. Биз чыктык, алхамдулилла, барып туруп базарга барып иштейбиз, жана дагы бир мисалы бирөө базарга барып иштейт, бирөө болсо мектепке барып сабак берет. Анан үйүнө кайтып келген кезде ошол нерседен үзүлө тургандай да. Үйүнө келсе дагы мектепте отургандай. Аялына деле, балдарына деле ошол мамилени кылат да. Андай эмес, үзүлүп туруп, бул жака үйүңө келгенден кийин үйүңдөгү эмнени кыл дейт? Баягы Кудай Таала ыраазы боло тургандай мамиле кыл дегени, үзүл дегени да. Бул дүйнөңө аракет кылдыңбы? Эми бул ахиретиңе аракет кыл. Үйүңө келгең дагы жакшы балдарыңа мамиле кылып, Кур'ан үйрөтүп, аларга адеп үйрөтүп, жана дагы башка нерселер кылышыбыз зарыл, үзүлүшүбүз зарыл да. Бул ой жактан дагы. Эми бул жерде дагы бир жакшы сөз бар экен да.
Мисалы баягы маа инна маал усри юсра деген сөздү эгерде маа деген сөз эгерде бир убакытка байлана турган болсо же болбосо бир жайга байлана турган болсо мааниси эки түрдүү эки башка болуп чыгат экен да. Ошол тууралуу айта кетелик. Мисалы инна маал усри юсра дегенде эгерде убакытка байланып кала турган болсо анда ошол убакыт түрдүү болушулугу мүмкүн экен, бирок бир эле жайда да, бир эле жерде. Мындайча айтканда, ошол биз жашап аткан жерибиз Бишкек болгон болсо, сиздин үйүңүз паланча жерде, ошол үйдө акыбалыңыз өзгөрүп турат. Бирок жайыңыз бирөө эле. Бир эле жерде жашайсыз деген ошолда акыбал кандай болду? Биринчи акыбалы кыйынчылык болуп атат да. Ошол жерде бир эле жерде бир кыйынчылык болуп турган акыбал болгон болсо, ошонун артынан эки жакшылык келет дегени да. Акыбалыңыз эки эсе жакшы болот дегени. Бир жакшылык көрөсүз, дагы бир жакшылык бар дегени. Иншалла Аллах ахиретте же болбосо бул дүйнөдө деле болушу мүмкүн. Ал эми эгерде маа деген сөз ошол бир жерге байланып кала турган болсо, анда вакыты акыбалы бир эле болушулугу мүмкүн экен, бирок жайлары ар башка болуп калат экен да. Бир жерде бир жакшылык көрсөң, башка жерге да барып туруп дагы бир жакшылык көрөсүң деген мааниде. Ал эми бул аятта болсо убакытка же болбосо бир акыбалга байланып атат да. Акыбал. Кандай акыбал десек, ошол баягы кыйынчылык акыбалга байланып атат да. Андыктан акыбалың бирөө эле баягы жамандыгы бир эле жерде болуп атат. Ал кеткенден кийин ошол эле жерде жашап аткан акыбалыңа жакшылык бир келет дегени иншалла. Жана дагы мисалы пайгамбар алейхиссаламга немете турган болсок, буну ошол эле аяттыч. Сен өзүңдүн элчилигиңди Кудай Тааладан элчи болуп келди дейм. Ошол элчилигиңди жеткизгенден кийин, адамдарга ошол Кудай Тааланын буйругун жеткизгенден кийин, Куранды толук жеткизгенден кийин не дейт? Сен ибадат кылгының деп атат да. Бул ишара болуп атат пайгамбар алейхиссаламдын өмүрүнүн аягына жетип калгандыгы. Бул дегени Куран толук болду. Мекке фатх болду. Баягы кыйналып артынан чуркап жүргөн туугандар бар эмес беле? Алардын баардыгы пайгамбар алейхиссаламдын артынан жүрөт да эмичи. Сахаба болуп. Баягы жора жолдоштору дагы мурунку тааныган туугандары, тааныштарын баардыгы эмне сахаба болуп артынан жүрөт. Куранда акыркы аяты түштү. Эмне кыл деди? Фансоб. Не ибадатыңды улант. Ибадатыңды бекемирак кыл, көбүрөөк кыл. Бул болсо баягы биз өткөн сабактарда айта кеткенбиз, баягы Наср сүрөсү, Наср сүрөсү бул пайгамбар алейхиссаламдын өмүрүнүн аягы жетип калганы, ажалынын жетип калганынын бир белгиси болгон. Ана ушул аят эскертип, башынан эле эскертип коюп атат да. Көрдүңүзбү? Сен ошол пайгамбарчылыгыңды бүтүргөндөн кийин ибадатыңды кыл деп башынан эле буйрук берип койгон Аллах Таалам. Кийин ошол буйрукту бул жактан өзүнчө бир сүрө кылып туруп, не кылып атат? Өзүнчө бир сүрө кылып туруп айтып атат да. Ида жаа насруллахи вал фатх. Аллах Тааланын насры, фатх, жеңиш келгенден кийин вара айтан наса ядхулуна фи диниллахи афважа. Жана сен көрөсүң адамдардын баардыгы топ болуп алып эле динге кирип атканын, бияктан карасаң топ болуп келип атат, бияктан топ болуп эле баардыгы эле Меккедагы, Мединасындагы, айланасындагы айылдар, башка жерлердин элдери келип атат, арабтардын баардыгы өздөрү барбай эле өздөрү келип эле пайгамбар алейхиссаламга кол берип эле, бейат кылып эле, иман келтирип артынан ээрчип кетип атат. Көрдүңүзбү? Ана ошол жерде эмне кылат? Ошол жерде Аллах Таалага ибадатыңды кылгының, истигфарыңды айткының, көбүрөөк айткының деген буйрук болуп атат да. Бул ошол пайгамбар алейхиссаламдын акыркы немесине буйрук болуп атат. Бул Инширах сүрөсүндө дагы бир хадис келген. Ошондо айта кетелик. Бахрул Мухит китебинде Сахи Муслимде да келген экен. Анастан радиаллаху таала анхудан риваят келип атат. Пайгамбар алейхиссалам айтат, Жабраил алейхиссалам келди дейт. Бул бая Анас радиаллаху анху айтып атат, пайгамбарга Жабраил алейхиссалам келди. Пайгамбар болсо өзүнүн кичинекей баягы кичинекей акыбалында болчу, баягы Халима эненин алдында
баягы эмизген эне бар эмес беле, ошол Халима эненин алдында жашап аткан кезде жанакы кичинекей балдар менен чогуп көчөдө ойноп аткан акыбалы да. Ошол кичинекей балдар менен ойноп аткан эле дейт. Ал келди дагы, Жабраил алейхиссалам келди дагы, фахадаху, аны кармады дейт. Анан кийин кармап алып эле жерге жаткызып алып эле бул төш жагынан эмне кылды? Мындай неме дейт, шаккаху, ажыратты баягынчы. Операция кылган сыяктуу эле экиге ажыратып туруп эле ал жерден анын жүрөгүн чыгарды дейт. Жана дагы ал менен биргеликте бир баягы бир кан бар дейт. Канды чыгарды дагы. Анан аны болсо баягы бул кан дейт, бул хазу шайтани минка дейт. Бул кан сенин ичиңде жүргөн шайтандын бир насиби дейт да. Ошол аркылуу ар бир адамда бар дейт. Ошол адам, ошол шайтан ошол аркылуу адамды васваса кылып, ага баягындай бир үстөмдүгү болуп калат да. Кээ бир учурлар шайтанга берилип кетип атпайбы? Ошол нерсеси күчөп кеткендиктен да. Кийин аны алды дагы баягы бир немеге салып, баягы чылапчынга, ал болсо алтындан болгон чылапчынга салып туруп жууп, баягы канды алып салды дагы, жана жараланып калган жерлерин баардыгын неме кылып, баягы дарылап, анан кайрадан жүрөгү ордуна кайтарып койду дейт. Ошондо ошол акыбалды пайгамбар эми кичинекей бала болуп жатат да, жатканда баягы ойноп жүргөн балдар карап туруп чуркап кетишти. Халима энегечи чуркап барышты дагы, Халима энеге барып айтышты, сиздин балаңыз өлүп жатат жерде депчи. Ал жерден Халима эне кылып аткан ишин ошол жерден тыштап эле чуркап барып караса, пайгамбар алейхиссалам келатат да. Бирок анын баягы түсү баягындай өзгөрүп калган, акыбалда эмне аларга баягы келатканын көрөт. Отурганын көрөт эми. Ошентип баягы жолугуп калып атат. Эми анасы айтат, мен дейт кийин баягы пайгамбар алейхиссалам ошо улгайып, чоң эле адам болуп калган кезде мен ушул төшүндө баягы тигилген издерин көргөн элем дейт. Баягы операция болгондон кийин тигип коет го бизде. Ошондой баягы тигилгенин көрүнтү. Бул болсо 1400 жыл мурунку болгон окуя болуп атат. Ошол убакыттагычы адам баласынын биринчи операция болгону да. Пайгамбар алейхиссаламды ошондой нерсени көргөнмүн деп айтып атат. Эми дагы бир айта турган нерсе, ошол мисалы адам баласынын баягы учурлар айттык го, бир кыйынчылык болот, анан кийин бир кыйынчылыктын артынан эле бир жакшылык келет депчи. Ошолдо жакшылык келген кезде колубуздан баягы айтты го, бул милдетиңди аткардың го, аткарып бүткөндөн кийин дагы деле Кудай Таалага болгон неме үзүлүп кетпей, кетип калбай, аракетиңди кыл деп атат да. Бул деген ошол баягы жакшылыкты көрдүңүз, бир жакшылык үстүңүзгө келди. Карасаңыз эле баягы кечээки күндү унутуп деле калдыңыз да, күлүп эле жайнап эле калдыңыз. Ошол жерде жөн эле жайнап отуруп калбастан Аллах Таалага дуа кылыш керек да. Себеп дегенде ошол жерде сиз буга чейин кыйналып канча деген дуа кылдыңыз да, я Алла ушул мүшкүлүмдү чечип бер деп атып дуа кылып, бир күнү мүшкүлүңүз чечилип калса, бул дегени ошол дуаңыз кабыл болду деген сөз да. Кабыл болору менен эмне кылыш керек? Дагы дуа кылыш керек да. Милдетиң бүттүңбү? Дагы дуа кыл деп атат да. Эми ошол баягы мындайча айтканда, Кудай Таалам, пендем, эмне дейсиң деп атып кайрылып турган акыбалда, ошол жерде эмне дейт, колуңду жакшылап туруп алып туруп, колдон келишинче суранып, канча деген күнөөлөр кылганбыз, алардын баарын кечирилишин сурашыбыз керек зарыл. Жана дагы канча деген проблемаларыбыз жатат, аларды айтышыбыз керек, ахиреттеги болгон проблемалар бар.